Саламатсыздарбы? Сиздерге Жалал-Абад колледжинин окутуучусу Токтогулова Зина Абдыкасовна тарабынан анык интеграл темасына даярдалган практикалык сабакты сунуштаймын. Сабактын темасы анык интеграл. Сабактын максаты Ньютон-Лейбнистин формуласын жана интегралдоонун методдорун пайдаланып, анык интегралды эсептешет. Анык интегралдын касиеттерин анык интегралды эсептөөдө колдонушат. Сызыктар менен чектелген фигуранын аянтын анык интегралды пайдаланып табышат. Бул сабактан күтүлүүчү натыйжалар төмөнкүлөр. Биринчи, Ньютон-Лейбнистин формуласын жана интегралдоо методдорун пайдаланып, анык интегралдарды эсептей алышат. Экинчи, анык интегралдын касиеттерин анык интегралды эсептөөдө колдонууну билишет. Үчүнчү, сызыктар менен чектелген фигуралардын аянттарын анык интегралды колдонуп таба алышат жана берилген тапшырмаларды аткара алышат. Алгач төмөндөгүдөй суроолорго көңүл буралы. Биринчи суроо. Анык интегралдын формуласын тап. Бизге төмөндө жооптор берилген. Мына ушул жооптордун арасынан биз туура жообун табууга аракет кылалы. Туура жообу бул сүрөттө көрсөтүлүп турат. Экинчи суроо. Анык интегралдын кандай касиеттери бар? Биз анык интеграл жөнүндө, анык интегралдын касиеттери жөнүндө жана анык интегралды кайсыл формуланын жардамында чыгара тургандыгыбызды өтүлгөн лекциялык сабактан билебиз. Анык интегралдын төмөндөгүдөй касиеттери бар. Бизге төмөндөгүдөй тест берилген. Анык интегралды кайсыл формуланын жардамында чыгарабыз? А жообу Ньютондун формуласынын, Б жообу Эйлердин формуласынын, В жообу Пифагордун формуласынын, Г жообунда Ньютон-Лейбнистин формуласынын. Туура, анык интегралды биз Ньютон-Лейбнистин формуласынын жардамында чыгарабыз. Төмөндөгү мисалдарды чыгаралы. Биринчи мисал. X квадрат функциясынын 0-дөн 1-ге чейинки аралыктагы анык интегралын эсептегиле. Бул интегралды эсептөө үчүн биз x квадрат интеграласындагы функциясынын баштапкы функциясын табабыз. Баштапкы функция жөнүндө түшүнүктү биз өтүлгөн материалдардан билебиз. X квадрат интеграласындагы функциясынын баштапкы функциясы 3-дөн x кубка барабар. Ошондуктан x квадрат функциясынын 0-дөн 1-ге чейинки аралыктагы анык интегралын эсептөө үчүн баштапкы функцияны жана Ньютон-Лейбнистин формуласын пайдаланып 3-дөн 1 деген жоопту алабыз. Экинчи мисал. 16x куб жана 9x квадрат функцияларынын суммасынын 0-дон 1-ге чейинки аралыктагы анык интегралын эсептегиле. Бул интегралды эсептөө үчүн жогорку мисалда көрсөтүлгөндөй 16x куб жана 9x квадрат интеграласындагы функцияларынын баштапкы функциясын таап,
жана анык интегралдын төмөнкү касиетин пайдаланып чыгарабыз. Анда 16x куб жана 9x квадрат функцияларынын суммасынын 0-дон 1-ге чейинки аралыктагы анык интегралынын мааниси 7-ге барабар экендиги келип чыгат. Үчүнчү мисал. Y барабар x квадрат, y барабар 0, x барабар 3 сызыктары менен чектелген фигуранын аянтын эсептеп чыгаралы. Төмөндө Декарттын координата системасында y барабар x квадрат параболасынын y барабар 0 жана x барабар 3 сызыктары менен чектелген фигуранын сүрөттөлүшү көрүнүп турат. Бизге мына ошол фигуранын аянтын табуу маселеси каралган. Ал аянтты табуу үчүн биз x квадрат функциясынын 0-дөн 3-кө чейинки аралыктагы анык интегралын эсептөөбүз керек. Анткени ушул интегралдын мааниси берилген сызыктар менен чектелген фигуранын аянтына барабар болот. X квадрат функциясынын 0-дөн 3-кө чейинки аралыктагы анык интегралынын мааниси 3-кө барабар. Ошондуктан берилген сызыктар менен чектелген фигуранын аянты 3 квадрат 1-ке барабар. Төртүнчү мисал. Квадраттык тамыр ичинде x жана 1-дин айырмасынын 1-ден 17-ге чейинки аралыктагы анык интегралын эсептегиле. Бизге берилген интегралдарды дайыма эле түздөн-түз интегралдоого мүмкүн болбой калган учурларда кездешет. Бул берилген интегралды биз өзгөрүлмөлөрдү алмаштыруу жолу менен чыгарабыз. Өзгөрүлмөлөрдү алмаштыруу жолу төмөндөгү формула менен берилген. Квадраттык тамыр ичинде x жана 1-дин айырмасынын 1-ден 17-ге чейинки аралыктагы анык интегралын эсептөө үчүн x жана 1-дин айырмасын t аркылуу белгилейбиз. Андан дифференциал алып, dt барабар dx келип чыгат. Андан кийин анык интегралдын төмөнкү пределинде турган 1 деген санды интеграл астындагы функциянын x-тын ордуна алып келип коебуз. Андан биз 0 деген маанини алабыз. Ошондой эле жогорку пределинде турган 17 деген санды алып келип койсок, 4 деген маанини алабыз. Мындан биз жогоруда берилген формуланын ордуна коюп, квадраттык тамыр ичинде тынын 0-дон 4-кө чейинки аралыктагы анык интегралын алабыз. Бул интегралды эсептеп 5,3/1 деген маанини алабыз. Бешинчи мисал. X жана натуралдык логарифм x функцияларынын көбөйтүндүсүнүн 1-ден e-ге чейинки аралыктагы анык интегралын эсептегиле. Бул интегралды биз бөлүктөп интегралдоо методу менен чыгарабыз. Бул методдун формуласы төмөндө көрсөтүлгөн. X жана натуралдык логарифм x функцияларынын көбөйтүндүсүнүн 1-ден e-ге чейинки аралыктагы анык интегралын эсептөө үчүн натуралдык логарифм x функциясын u аркылуу белгилейбиз. Аны дифференциалдап, du барабар x-тан 1 dx-ты алабыз. X көбөйтүлгөн dx-ты биз dv аркылуу белгилейбиз. Барабардыктын эки тарабын тең интегралдоо менен v-нын маанисин алабыз. V 2-ден x квадратка барабар. Биз таап алган u, du, dv жана v-лардын маанилерин жогорудагы формулага коюп, берилген анык интегралды эсептейбиз. Бул интегралдын мааниси 4-төн e квадрат плюс 1-ге барабар. Жогоруда чыгарылган мисалдарды эске алып, төмөндөгү тапшырмаларды аткарууга аракет кылалы. Биринчи, анык интегралды эсептегиле. Экинчи, сызыктар менен чектелген фигуранын аянтын тапкыла. Үчүнчү, анык интегралды бөлүктөп интегралдоо жолу менен эсептегиле.
Төртүнчү, анык интегралдын ордуна коюу жолу менен чыгаргыла. Бүгүнкү сабак үчүн биз төмөндөгүдөй баалоо критерийлерин кабыл алдык. Биринчи, Ньютон Левинстин формуласын жана интегралдоо методдорун пайдаланып, анык интегралдарды эсептей алса. Экинчи, анык интегралдын касиеттерин анык интегралды эсептөөдө колдонууну билсе. Үчүнчү, анык интегралды колдонуп, сызыктар менен чектелген фигуралардын аянттарын таба алса жана берилген тапшырмаларды аткара алса. Анда биз жогоруда берилген тапшырманы аткарууга аракет кылалы.